Казакстандын борборунда Майнд илимий изилдөө жана илимий талдоо борбору тааныштырылды. Уникалдуу диалог менен акселерация аянтчасы Максут Нарикбаев университетинин алдында түзүлгөн. Ал илимпоздор түрдүү багытта талдоочулук изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн ачылды. Атап айтканда, бул жерде саясий, социалдык, экономикалык, укуктук жана аймактык деңгээлдеги терең талдоо иштери жасалат. Бул ишке эл аралык деңгээлде таанылган көрүнүктүү илимпоздор менен түрдүү тармактардын алдыңкы адистери тартылат. Мисалы, француздук Париж 8 университетинин геосаясат институту менен кызматташуу келишим түзүлдү. Тараптар Борбордук Азия чөлкөмүндө биргелешкен долбоорлорду түзүп, академиялык кызматташтыктын чөйрөсүн кеңейтүүнү көздөшүүдө. Муну менен катар документ казакстандык студенттерге геосаясий изилдөөлөр жаатындагы мыкты француз насаатчыларынын жана серепчилеринин мыкты тажрыйбаларын үйрөнүүгө мүмкүндүк берет. Жалпысынан ата мекендик борбор биринчи кезекте өз алдынча талдоо долбоорлорун жүргүзүүгө багытталган. Иш-чаранын конокторуна ушундай 3 изилдөөнүн жыйынтыгы сунушталды. Казакстандык илимпоздор мамлекет менен бизнестин конкреттүү өз ара аракеттенүүсүн талдап, өлкөнүн 2 мегаполис боюнча кылдат криминологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүштү. Ошондой эле ченемдик укуктуу актыларды жана мыйзамдарды элге түшүнүктүү тилде жазуу методикасын да иштеп чыкты. Майнд борборунун ачылышы дүйнөлүк саясатта маанилүү жана активдүү Казакстан сыяктуу өлкөдө бардык саясий чечимдер эмпирикалык изилдөөлөрдүн академиялык талдоолоруна негизделиши керек деген жакшы принциптерин калыптанып жатканын көрсөтөт. Казакстандын дүйнөлүк саясаттагы позициясын жана бардык жагдайларды эске алуу менен биздин институт менен Майнд транспорт коридорлорун өнүктүрүү сыяктуу темаларды фундаменталдуу изилдөө менен алектенет. Анткени сиздердин өлкө көптөгөн эл аралык коридорлордун борбору. Муну менен катар санариптик инфраструктураны чогуу изилдесекпи деп ниеттенип жатабыз. Уникальность, я думаю, нашего формата заключается в том, что мы Биздин форматтын өзгөчөлүгү биз реалдуу жыйынтыктарга гана көңүл бурабыз. Эч кандай жыйынтык бербеген изилдөөлөр бизди кызыктырбайт. Импорттун социалдык жашоого, экономикага, саясатка жана чечим кабыл алуу саясатына тийгизген таасири сыяктуу маанилүү темаларды изилдөөбүз керек. Коргонуу, улуттук коопсуздук же туруктуу өнүгүү менен байланышкан бардык темалар биздин көңүл борборубузда болот. Бул биздин диапазонубуз абдан кенен дегенди билдирет.